Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу Билерман Ордо интеллектуалдык клубунун күйөрмандары. Билермандар, бүгүн биз күзгү серияларынын акыркы турун ойнойбуз. Тагыраак айтканда 8-тур. Ушул оюндан кийин биз күзгү серияларынын финалдык оюнун ойнойбуз. Бүгүнкү оюнга Эмил Бакановдун командасы келген. Бул команда Бишкек шаарынан куралган интеллектуалдарын куралган команда болуп эсептелет. Премьер лигадан ийгиликтүү өтүп, натыйжада бүгүн күзгү сериядагы финалдык таймаш үчүн бүгүн ат салышат. Анда эмесе, мен бүгүнкү оюнду ачык деп жарыялайм. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, мен команда курамын Ордого чакырууну баштайм. Демек бүгүнкү оюнга Алы Примов келген. Агроном кесибинин ээси, команда мүчөсү Эрлан Алтыбаев, эл аралык Кувейт университетинин юриспруденция факультетинин 2 курсунун студенти. Мухаммедали Эгембердиев, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинин 4 курсунун студенти. Давыт Бекболотов, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дарылоо иши факультетинин 3 курсунун студенти. Махмудали Султанов, Кыргыз улуттук университетинин физика электроника факультетинин 4 курсунун студенти. Жана команданын капитаны Эмил Баканов, КМУнун магистри, учурда жеке ишкерлик менен алектенет. Урматтуу билермандар, Эмил мырза, дагы жолу кош келипсиздер. Кандай келип алдыңыздар? Оюнга даярдык кандай, маанай кандай? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, урматтуу билермандар. Мына биз жолдун узактыгына жана погоданын кооптуулугуна карабай мына Билерман Ордонун күзгү сериясын ойногону келдик. Буюрса команданын оюндан алдыңкы даярдыгы жогору деңгээлде кетти. Эми ошол даярдыкты оюнда көрсөтүү гана калды. Команда бардык тараптан оюнга даяр. Демек биз командага ийгилик каалайбыз. Командага ийгилик каалайбыз. Биздин башкы демөөрчүбүз, урматтуу билермандар, телекөрүүчүлөр, бул Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. Биз ушул жамаатка чоң ыраазычылык билдиребиз. Иштерине ийгилик каалайбыз. Биздин негизги өнөктөшүбүз Барбол атамекендик өндүрүш фирмасы. Барбол адал жана таттуу, дайыма жаңы гана. Бүгүнкү байге фонду 20 000 сомду түзөт, урматтуу билермандар. Биздин даректер суроо жөнөтүүчүлөр үчүн Ош шаар Ленин көчөсү 330, Билерман Ордо интеллектуалдык оюн ЛТР телеканалына, Facebook'та, Instagram'да биз Билерман Ордо деп катталганбыз. Билерман чекит күчүкчө mail чекит туруп, бул биздин электрондук дарегибиз. Оюнду баштадык. Биринчи раунд. Биринчи раунд. 1000 сом акча коюлат. Биринчи раундга команда финалдык турга катышууга жолдомо алуу үчүн бери дегенде 6-1ге жеңиш керек. Анткени Сагыл Маматовдун көрсөткүчү ушундай. Мен таблицаны дагы бир жолу көрсөтүп коеюн, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына Бегалиев Абдымалик кечеги оюнда 6-4 эсебинде жеңилген. Сагыл Маманов гана 6-1 эсебинде турат. Бүгүн Эмил Бакановду эми көрөбүз. Кимдин суроосу биринчи раундда? Аскат Турсункулов, Кара Суу районунун Мады айылынын тургуну сиздерге каршы суроо берген. Бул телекөрүүчү педагогика тармагында эмгектенет. Мен суроосун окуйм. Белгилүү россиялык гроссмейстерлер Тайманов өзүнүн автомашинасында дагы бир гроссмейстер Ботвинник менен бара жатып, Ленинград шаарында, эми бул СССР убагындагы гроссмейстерлер азыркы Санкт-Петербург шаарында ылдамдыкты ашыруу менен жол жүрүү эрежесин бузуп, майы кызматкерлери токтотот. Майы кызматкерлери келген учурда алардан озунуп эле Тайманов мынтип айтат. Кечиресиз, урматтуу инспектор,
Мен шашылышмын, анткени дүйнө чемпионун алып бара жатам, таймашка алып бара жатам мелдешке, ал менен бара жатат деп Ботвинникти көрсөтөт. Майы кызматкери чындыгында Ботвинникти тааныйт, аны да тааныйт. Бирок эмне деп жооп берди бул сөздөн кийин майы кызматкери? Кетти минута. Эреже бардыгына бирдей. Бага башка Чемпионго да бирдей, катардагы жаранга да бирдей. Абынан өзүнүн машинасында турат, өзүнүн машинасында. Бул жерде бир нерсе жокпу? Балким Ботвинниктин машинасы эмес бул. Чемпион Советтер Союзунда тартип эреже баарына бирдей болду. Мен шахматтын эмеси менен жооп берген эмеспи, мисалы бир кандайдыр бир тактика менен Болушу мүмкүн. шахматисттерге шахмат катары мисалы. Ошондой каймана түрүндө. Бирок жоопты табайлы да, жооп не деп жооп берген. Балким фараз жарып калганда. Тайматтын өзүнө эмес, Ботвинник. Ботвинник. Ботвинниктин машинасы чыгар балким. Шахмат боюнча сүйлөгөн эмеспи? Шахмат боюнча жооп берген эмеспи? Кандай кылып? Таанып атат. Кандай логика? Шахмат боюнча жооп берген эмеспи? Мисалы үчүн Мен өзүм Балким мындай чемпион да алар. Мындай балким мындай Менде айтканда дагы- сиз чемпионду жөнөкөй жаран эмес, чемпион ташып баратат. Андыктан мыйзам жарандуу эле депчи. Ал бул немең шылтооңуз өтпөйт. Себептегенде Бул ишениңиз болбойт, дагы башка. жөнөкөй жаран эмес, балким шахматчы өзү алып баратат дегенди. Шахматист. Логично эле. Шахматчы алып баратат. Мыйзам ар бирine бирдей да. Мыйзам Бизге укпайт бул жерде жок. Шахматтагыдай эле мыйзам майы кармалат деген. Эмил мырза, ким жооп берет? Биринчи раунд бычакка салып жооп чыкпады, окшойт. Жооп чыкпады. Аны жооп бергенге аракет кылайлы. Биринчи суроого жооп. Жоопту Аллы Примовдон угабыз. Аллы Примов. Ассалам алейкум, урматтуу алып баруучу. Биздин команда менен кеңешкен түрдө жоопту эми эң логикалуу, эң мындай интуицияга да биринчи дал келген жоопту деп таптык. Ушул жоопту көп милиция кызматкерлери, май кызматкерлеринин сөзү бар, ходовой сөзү бар, дежурный сөздөрү бар. Бул мыйзам ар бирине бирдей дегенчи. Биз ойлоп турабыз, ошо шахматист болобу, чемпион болобу, ким болбосун, мыйзам ар бирине бирдей, эреже бузган болсоң, демек машинадагы штраф стоянка барыш керек деген нерсечи. Мыйзам ар бирине бирдей деп сүйлөгөн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Майын кызматкеринин жообу. Эреже бузуп, ылдамдыкты ашырып түшүп атат да буларчы. Эгерде сиз дүйнө чемпионун жол эрежесин бузуу менен алып бара жаткан болсоңуз, дүйнө чемпионун, бул өлкөгө керектүү адамды алып бара жаткан болсоңуз, анда сиз 2 эселенген айып төлөйсүз деди. Анткени дүйнө чемпиону кырсык учурап калышы да мүмкүн да. Бул мамлекет үчүн чоң жоготуу болушунун алдын алып, сиз 2 эсе төлөйсүз деп атат. Эсеп 1-0 азырынча. Телекөрүүчүлөрдүн пайдасына Аскат Турсункулов Кара-Суу Мадайын тургун 1000 сом акчалай утушка ээ болот. Биз телекөрүүчүлөрдү куттуктайбыз жана эсепти азыр биз эми ачабыз. Эсеп 1-0, оюн улантылат. Экинчи раунд. Ким автоунаа айдайт? Эмил команданын ичинен. Автоунаа айдаган Берман жок. Нарында ошо коомдук транспорттардан пайдаланабыз. Кече жолдо келат Тоашуда Айдоочку бөлүк эмес биз баарыбыз. Александр Герасименко Новочебоксарск шаарынан силерге каршы суроо берет. Александр Герасименко биздин билермандарга тааныш эле болуп калды. Абдумалик Бегалиевдин командасына Японияда өзгөчө таксилер жөнүндө суроо берген, бирок команда ал суроону менче таба алган жок. Эми мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, эгерде сиз ушул нерсени аткара албасаңыз же жасай албасаңыз, анда сиздин дүкөн ачууңуздун кереги жок деген чыгыш элдеринин даанышман сөзү бар дептир. Кетти минута. Жооп даяр, урматтуу алып баруучу. Мөөнөтүнөн мурда. Жоопту Махмуд Али Султановдон. Махмуд Али Султанов. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Эсебизди теңдеп коелу деп аракет кылып атабыз. Бул сөз, фраза Кытай элинин сөзү болуп, эгер сен жылмай албасаң, анда нерсе сатылуучу дүкөн ачпай койгону оң деген маанайда айтылган. Биздин жообубуз ушундай. Болочок бизнесмен. Эгерде жылмай албасаң. Жылмаюу, ооба. Жылмаюу кандай сизде? Жылмаюу менин адатым десем болот. Бул жагынан, бир жагынан бул сүннөт, албетте. Кудайга шүгүр, дайым жылмай жүргөнгө аракет кылам. Жылмайбасаңыз кардар келбейт. Эсеп 1-1, жооп тура.
Команда 1200 сом акча команданын эсебинен өтөт. Азырынча жазып коюңуздар. Бул суроо 1200 сом коюлган эле. Команда жеңгенде гана акчалар утушун кошо алат. Эсеп теңдешти. Жылмаюу бул садака, жылмаюу бул туризм. Биздин кыргызстандык туристтик компанияларда эң биринчи эреже бул жылмаюу болуш керек. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. Оюнлантат 3-чү раунд. 3-чү раунд. Туризм бул түтүнү жок завод деп айтып келебиз. Туура. Бирок түтүнү жок заводду жылмайган адамдар иштетиш керек да. Жылмайып иштетпесеңиз, ал түтүн эч нерсе чыкпайт ал заводдончу. Урмат Чечейбаев, Бишкек шаарынын тургуну, сиздерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1300 сом. Команда 1 мүнөт үнөм бар. 1 мүнөт үнөм бар. Керектүү учурда пайдаланса болот. Телекөрүүчү сиздерге, урматтуу команда, төмөнкүдөй фото суроону берген. Мен суроону окуйм. Урматтуу билермандар. Австриянын борбор шаары Венада сиздер көрүп турган скульптура жайгашкан. Көрүп турасыздар, бул ачык эле жерде тургандай болуп атат, көчөдө. Алгач анын үстүндө эч кандай тикенек зымдар жок болчу. Кийинчерээк кошулду. Эмне себептен? Минута кетти. Статуясы эмес пе? Карасаңар, эт сол адамдын жүздөрү турат. Анын үстүнө чыгып, бут кийимдери чыгып, аябай бирдеп салышкан, балакасын киргизе башташкан ошону. Белгилүү адамдар да, Венада композиторлор. Жок эле чыгар, балдарын коюп сүрөткө түшүп, өздөрү минип сүрөткө. Балким Борлук жер экен. Бул Венада белгилүү Эстеликтер композиторлор. үстүнө бут кийимдер менен чыгып, ары бери болуп булгап коюшкан, ошон үчүн. Балким эрежем бускан ошол жерде. Эмес, чыгып, балким ошон үчүн тикенек коюп коюшкан, Скульпторду элестетип. Жок, бул кийим экен деген эмес. Бул жакта эмне үчүн тикенектер коюлган деп атат. Тикенектер коюлган эмне үчүн? Обычно коргоп коет да турат тикенектерди. Ошо адамдардын өздөрүнөн эле коргоодо бул жерде шаташ. Тикенекти коргоп, скульптураны коргоп, скульптураны коргоп. Бишите деле кээ бир скульптураларга адамдар чыгып кетет. Ошондой бизнеске адамдар чыгып кетет. Жок, эмне үчүн тикенектер коюлган? Убакыт аяктады. Өздөрү коргош үчүн эле. Эмин мырза. Эмне үчүн кийинчерээк зым тике менен ороп коюшту? Ким жооп берет? Өзүм жооп берем, урматтуу барчу. Тынчтанабыз ордо. Австриядагы бул скульптур, белгилүү скульптур, биз ойлоп атабыз. Белгилүү бир австриялык композитор же улуу инсан, Австриянын тарыхында ролу бар бир инсандын скульптуру окшойт. Андан келип чыгып караганда, бул скульптурдуга андан алдын шаардыктар ар кандай отуруп, сүрөткө түшүп, балдары менен жатып ушинтип пайдаланып, скульптурага мындай терс мамиле кылгандыгы үчүн кийин шаардык мэрия ушул үстүнө тикен зымдар тартып, шаардыктарды анын үстүнө отуруп, ар кандай таштандылар таштабаш үчүн ушундай чара көргөн. Бул сиздин жообуңуз. Бишкекте мындай скульптура жок а, зым менен оролгон. Болот окшойт, шарт ошону талап кылып атат, бизде деле койсо болот, жакшы идея экен. Жооп тура, 2-1 эсеп. Адамдардын ар кандай үстүнө отуруп алгандыгы, ар кандай көрүнүштөрүнөн улам жергиликтүү шаар бийлиги ушундай кадамга барган, айласыздан барган. Оюн улантылат. 4-чү раунд. 4-чү раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Эмил Бакановдун командасы ойноп жатат. Команда жогорку лигага чыккан. Бүгүн финалга жолдомо алууга аракет кылып жатат. Азырынча эсеп 2-1. Сиздерге каршы Москва шаарынан биздин мекендеш Адилетбек Таттибеков суроо жөнөткөн. Суроосунун байгеси 1400 сом. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, илгерки убакыттарда бизде, балким башка жерлерде деле соода-саттык ошол убакта деле катуу өнүккөн. Базарларда, айрыкча кездеме сатчу базарларда кээ бир амалкөй соодагерлер өздөрүнүн ордуна сатуучуларды жалдаган. Бирок алар сатуучуларды бир гана эсепти жакшы билүүсүнө эмес,
балким физикалык дене түзүлүшүнө дагы маани беришкен. Сөзсүз бир себеп аркылуу. Урматтуу билермандар, алар кандай талаптарды талап кылган сатуучудан дене түзүлүшүнө эмне үчүн маани берген кетти убакыт. метрлер өлчөм кулач бар го. Далы келе кулачы кенем. Кулач менен 1 метр деп. Балким өзү кийип Аялдарды койгон эмес. Мисалы үчүн мен өзүм ткань сатам. айтчы. Анан аялдар болсо жакшыраак болот деген вариант бар биринчиси. Анан экинчиси чене үчүн Бул жинisi маани эмес экен. 1 метр бул оңой эле. Балким оор жүк болушу ал экинчи жагынан ал жактан материалдарды көтөрүп метр жок беле илгери метр. Оңой болгондо алар жакшы кулачы. Экинемеси 180 см болот да бул. Физикасы телосуна маани болуп атат. Дагы не физика эмнеде роль ойнойт? Жүк уруулардын алдына уруу. Жок, амал көп. Кардар менен да мамиле кылып атат, кардар менен. Сатып ала турган адам өзүнө жарашыш керек. Жарашкан адам мисалы үчүн сатуучу мына мынтип көрсөңүздөр кийимби же материал кездеме кездеме болуп атпайбы? Кездеме болуп атпайбы? Кездеме болуп атпайбы? Кездеме. Уруулар ала кач кетинде ошол балким физика кайсы жерде роль ойнойт? Физика көтөргөдө жүк көтөрүү. балким охрана ролун аткарат. Бирок сатуучу менен охрана ролун аткарат. Бул жактан Кадимкилер илгери да отур бабалар. Байыркы заман болуп. Базарда көтөрүлө кетет да. Эми мырза, убакыт аяктады. Жоопту Махмуд Али Султанов берет. Колу кыска адамдарды жумушка алган болушу мүмкүн. Себеби көпчүлүк адамдар мүрүнө чейин өлчөшөт 1 метр деп. Анан ошо колу кыска болсо, алар мындай кичинекей эле аз өлчөмдү ушундай кылып сатышат да, азыраак өлчөмдү. Ошондон метринен утуп калышат. Эгер алар айлеккөй болсо. Жооп кабыл алынат. Сиз колуңуз менен ченеп кеземе саткан күнүңүз болгонбу? Ооба, мен метр, эми бизде метр жашырылып калат. Жок, Анда стандарт эле колуңуз, туура эле Менин чыгабы же сизде кыскабы колуңуз же узунбу? колум узун. Анда көп берип койбойсузбу башкача? Жок. Кандай десем? 1 метр кайсы жер өлчөлөт? 1 метр. 1 метр негизинен мүрүнө чейин өлчөшөт. Көбүнчө аялдар. Ал эми колу узун кыскалыгына карап ар кандай кылып өлчөсө болот. Мисалы үчүн мен 1 метр мына ушу жүрөк тушума келип калат да 1 метр. А 2 метр болсо кулачымды жайсам уже 2 метр. Мен туура жоопту айтам. Маселе амалкөй соодагерлер жөнүндө. Илгеркилер бою кыска, колдор кыскаларын тандаган. Себеби уруп калыш керек. Жооп туура. Эсеп 3-1. 1900 сом команданын казынасына азырынча өтөт. Эсеп азырынча 3-1. Команданын абалы жаман эмес азырынча. Команданын абалы жаман эмес. Оюн улантылат. 5-чи раунд. 5-чи раунд. Соодагерлик негизинен бул айрыкча чыгыш элдерине өтө жакын кесиптердин бири. Биздин Кыргызстанда соодагерлик өтө күчөп турган убак азыр. Соодагерликте береке бар деп айтат, эгерде соода таза, туура жүрсө. Айнура Алиева, Ноокат районунун тургуну, сиздерге каршы суроо берген суроосунун багасы 1500 сом. Мен суроосун окуйм. Урматтуу билермандар, Өзбек элинин Данышман булактарында убакыттын кадыры жөнүндө бир топ сөздөр бар. Эгер бир өмүрдүн кадырын билгиң келсе, көпөлөктөн сура деген. Эгер 10 жылдын кадырын билгиң келсе, 20 жашында майып болуп калган 30 жаштагы адамдан сура деген. 10 жылдын кадыры. 20 жашында майып болуп калган 30 жаштагы адам. Демек ал 10 жыл ошондой майыптыкты өткөрүп атат да. Эгер бир күндүн кадырын билгиң келсе, эгини күзгү жамгырда калган дыйкандан сура деген. Эмил мырза дыйканчылык менен алектенет, жакшы билсе керек, жамгырда. Суроо. Эгер бир айдын кадырын билгиң келсе, кимден сура деген? Минута кетти. Бир ай. Кадыр эмнеден кечигип болот? Өзбек элине басым жасап культурасына. Эмнеден кечигип калат? Айлык күтөбү бир айда, мисалы бир айда айлык берилет да, бир айда нелер болот? Бир айда адам нелер болот?
Bir ayda. Мөөнөтү жетпей төрөгөн аялдар эмеспи? Мисалы, мөөнөтү жетпей 8 айлык төрөгөн айрыкча 7 айлыкта жашап кетет. Ошол аялдар бала кир алыш үчүн кир алыш Бала жашап кетет, бирок 8 айлык бала жашагандар аз. өзбектердин философиясына келеличи. Баланы калтырып дагы кандай вариант? Bir ay. Усталар же башкалар кездемечи усталар. Азыр бияктан элер Куруучулар балким. Куруучулар bir ayda. Bir ay. Мамлекетте бир айдын барып ошол Ар биринде бул Пахта егешерде пахтага кайрылып көрөлүчү. бар да бир ай болот. Саудагерчиликке чыгыш элдер саудагерчиликке эми болгон. А саудагерчиликте кандай варианттар бар? Bir ay кечирип чыгышта кышка калып калабы? Окууга байланыштуу эмес, окуу, сокуу, студентпи же bir ay экзамен кетип Мектеп окуучусу болушун. Айрыкы. 7 айлык. бир айдан эле кийин өкүнүп калат экен, бир айдан. Кайра бол келбейт да. Өтө мисалы бюджет Өмүр дагы кетти, 10 жыл убакыт майып кетти. кетип атат. Bir gün кетти. Демек кайра келбейт. Баары bir күнгүн убакыт. Кайра келбейт. Эмил мырза, ким жооп берет? Жоопту болочок врач Бекболот Даут жооп берет. Давыт мырза. Урматтуу алып баруучу, биз ушул 1 мүнөттүк талкуу арасында келишип ушул жоопко токтолдук. Биз көп эле көрүп жүрөбүз, мисалы, аялдардын боюнда болгондо бала негизи 9 айда жакшы төрөлөт да, анан 7 айлык бала дагы жашап кетет. Ал эми ушул 8 айлык баланын жашап кетүүсү мүмкүн эмес. Мүмкүн, бирок кээ бир гана убактарда да. Ал эми ушул 1 айдын кадырын ошол мөөнөтүнө жетпей төрөгөн аялдан сураа деген болушу мүмкүн. Биздин жоп ушул. Туура жооп. Bir айдын кадырын билгин келсе, баласын 9 айга жетпей 8 айда төрөгөн аялдан сура деген. Жооп туура. Эсеп 4-1. Давытбек дарыгерликти аябай жакшы окуп жаткандыгын бир белгиси. Чындыгында көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. 6-чы раунд. Медицина жакшы өнүгүлөк кезде биздин өзүбүздүн эле ата бабаларыбыз, энелерибиз 17, 18, 15ке чейин төрөгөндөр бар да. Кудай таалам күч кубат берип төрөгөн экен дей берем да мен. Нуржан Абдималик кызы, Чоң Алай району Дароот Коргон айылынан сиздерге каршы суроо берген. Суроосунун байгеси 1600 сом. Урматтуу билермандар, Нуржан Абдималик кызы сиздерге төмөнкү суроону берген. Мониторго көңүл буруңуздар. Сиздерге суроо. Сүрөттө эмненин керексиз абалга келгенин көрүп турасыздар. Кетти минута. Керексиз абал. Кашанда тияктан үйдөн чыгып келип Курулуш материалы. Жана курулуш материалы эмеспи? форма фигурасы бар экен монда. болот да, же болбосо. Нандын эле демеси го дейм, бул киргешки сыяктуу. Жок, чоң болот атпайбы? Тигинин ийгене келип калбады. Эмнени керексиз болуп калды, ыргытылып уже иши Максимум полиэтилен да кандай варианттар бар? Бир нерсе бузган, Сыныктары болсун. үйдүн ичинде бир нерсени бузган го дейм. Сыныктары. А балким бул кишимдин ошону иштеген. Балдар ойлоо, тез. Картон болсун. Эмнеге мындай идеальный формада турат да? Тигинин формасы да Эмнеге ушул формада турат? курулушчунун формасына окшоп атат. Жок, коя турла. Бул балким жумшак нерседир. Буну кысып ушинтип пресстеп алып турат. Бул эмне болот? Ошо пресс деген эмне ыңгайлуу? Мындай жөн өзү заводко Сигарет, жаккан. тамеки, балким тамеки чыгындыларын. Дагы Ошо жөнөкөй түрүндө ал жумшак жана мындай объемдуу болот да. Акчалар кысканы кичинекей болот. Транспорт акчанын пачкалары эмес, мисалы эмеде. Акчадан немес да укасың, китептер эмес, Газета. Эмил мырза убакыт аяктады. Эмил мырза. Ким жооп берет?
үнөмдөгү 1 минутабыздан пайдаланган суроону кайра бир кайталап койсо урматтуу алып барчу, эгер мүмкүн болсо. Суроо кыска. Сиздер сүрөттө эмненин керексиз Керексиз абал. керексиз абалга келгенин көрүп турасыздар. Кетти минута. Акча полный баратта излечение болуп пайдаланып, анан мусорга кетет. Эмеден баклашка деле ойноп болуп да мындай. Түсү болгон булардын. Баклашка менен Көп акча сом менен болбойт го деп. Баклашка эмес, башка эмес, башка полиэтилен эмес. Жок, полиэтилен эмес, ал бул Макулатурачы. башка варианттар. Бирок акча Газеталарда кетет да макулатура. Форма кагаздан чай ишем, башка нерселерге мисалы келди бая. Кандай? кышка окшош экен дагы. Строительный формасы Давай, мындай специалист макулатура болсун. Макулатура Макулатура эмес, макулатура мындай Жеңил болуп атат да, жеңил. керексиз деп, эмнеге керексиз? Стекловат эмеспи, стекловат эмеспи. Неме? Жыгач эмес, бирок эчтин ичиндеги нерсе болот го, материал болот го, ДВП. Гипсокартон. Жок, жашыл түстөгүч, карасаң күкүнгө окшоп турат, карасаңар. Күкүнгө окшоп. Мисалы, Үйдүн ичине бир нерсе курган эмеспи, бир жерде мисалы Кошумча убакыт аяктады. Ким жооп берет? бул раундда бир нече версиялар келди команданын талкуу ичинде. Ким жооп берет? Өзүңүз. Жоопду өзүм берем. Карап турабыз, бул бир нерсенин керексиз абалга чыгып калгандагы көрүнүш экен. Анан бул ошол курулуш, үйдүн курулушунда пайдаланган, учурунда пайдаланган курулуш каражатынын бир керексиз абалга келип калгандагы абалы. Эми бир курулуш каражаты, жалпылап айтканда. Курулуш каражаттары. Жооп кабыл алынат. Жыгачпы же кышпы, мисалы үчүн. Бул жанагындай Же полиэтиленби? Полиэтилен сыяктуу ушундай заттан, химический эмеден жасалган материал окшойт ошол. Курулуш материалы. Талкуу учурунда бир топ варианттар айтылган, мен да угуп атам. Туура варианттагы бар. Ошолордун баарын топтоп Эмил мырза жооп берди. Мен туура жоопту айтам. Сиздер сүрөттө көрүп турган нерсе бул иштетилбей калган акча купюралары, урматтуу билермандар. Акча купюралары. Мен түшүндүрүп коеюн. Билесиздер, акча иштетүүдөн чыккандан кийин аябай зыяндуу элемент көп акчадачы. Акчаны жакшы көрө бербеш керек өзүчү. Мисалы үчүн Россияда мисалы үчүн Улуттук банк 3000ден 5000 тоннага чейин купюраларды колдонуудан чыгарат. СССР убагында аны өрттөп салган. Европада мисалы үчүн атайын свалкаларда курулуш материалдарды чыгаруучу заводдорго беришет муну. Бул нерсе чыгарып алба деп. Башка өлкөлөрдөгү жер семеткичтер, тарап кагаздары кала берсе, бейит эстеликтерин дагы ушул материалдан кошумчалап. Ушундай, урматтуу билермандар. Эсеп азырынча 4-2. Теле көрүүчүлөрдүн пайдасына Нуржан Абдымалик кызы 1600 сом акчалай утушка ээ болуп, теле көрүүчүнү куттуктайбыз. Эсеп 4-2. Азырынча билермандар алды да. Мен дагы бир жолу теле көрүүчүлөргө бүгүнкү команданын курамын тааныштырып коеюн. Анткени бул команда атайын Бишкек шаарынан келип атат. Биздин студияга команда капитаны Эмилбек Баканов, Эрлан Алтыбаев, Мухаммедали Эгембердиев, Дауд Бекболотов, Алы Примов, агроном келечектеги жана Махмудали Султанов. Физика электроника факультетинин студенти. Көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Араван цемент заводу. Араван цемент заводу заман карыткан сапат. Бүгүн 8-чи тур, акыркы серия күздүк оюндарынын ойнуланат 7-чи раунд. Акча деген вариант биринчи Даудтан чыкканын байкадым. Андан кийин
Махмудали Султанов дагы акча, Эмил өзү деле акча талкуу болуп атты негизи. Бирок бул өтө кыйын, чындыгында аныктап кетиш кыйын талкуудачы. Назима Дубашева, Бишкек шаарынын тургуну, силерге каршы суроо берет. Суроосунун байгеси 1700 сом. Турцияда, Бишкек шаарынын тургуну, жада Турция өлкөсүндө. Силерге каршы адаттагыдай бул телекөрүүчү фото суроо берет. Урматтуу билермандар. Жакшылап көңүл буруңуздар бул сүрөткө. Эрлан, эмнени көрүп турасыз? Жөнүн форматына ачки кийип алган оюнчуктарды көрүп жатабыз. Модный, мисалы стилдүү кийинген десек болот. Азыркы талапка ылайык. Сиз чыныгы жөжө деп эсептебейсизби? Жок, чындыгы жөжө эмес, бул жана оюнчук жөжөлөр болсо, ошондой кийинип алган, ошол кийимге кийинип алган адамдар деле десек болот балким, же оюнчук. 1992 жылы дүйнөдөгү океандардын биринде кайсы океан экендигин тактай албаптыр. Кое берилген оюнчук өрдөктөр көздүн жоосун алган. Ушундай көрүнүштө 1992 жылы океандардын биринде. Урматтуу билермандар, бул оюнчук өрдөктөр, жөжөлөр кай жактан океанга жайнап кетти? Кетти минута. Эмне окуя болду? Барселонада. Балким ошо символ эмеспи? Ошол 92-жылы. Кораблекрушение болгондо кырсык болуп оюнчук ташыган, оюнчук ташыган. Кытайдан түштүк Америка, балким түндүк Америка Оюнчук алып бараткан лайнер болуп турду, жүк ташыган. Атайын болбогон иш ошондо. Атайын болбогон кырсык болуп. Мен бир видеодо көргөмүн, атайын кой беришкен да, ал баягы суунун эмесини, күндүн эмесинен буланып кетүүсүнөн сактоо үчүнчү. Атайын. Ал жерде кара шариктер болчу бирок. Ошол максаттагы эмеспи? Океанга бул чыгынды, бул пластиктен жасалат. Бул Балким океан агымдарын жүрүшүн билиш үчүн балким. Океан агымдарын жүрүшүн Бирок кай жактан чыгып калды? Азыр жылда бардык океан агымдарынын жүрүмү багыты билинүүдө. Демек лайнер 92-жылы. Дагы эмне варианттар? Кырсык вариант жакшыраак вариант. Дагы эмне варианттар? 92 жылда башка сыртта чыгат. Багытынды, агымдарын багытын агымдар Атай кой берилгенде эле. Жер ортолук деңиз менен Мухаммед Али вариант болсо мүмкүн ошол Кытай майрам болуп чачылышкен. Убакыт бүттү, Эмир мырза. Ким жооп берет? жоопту Мухаммед Али Эгембердиевден угабыз. Мухаммед Али Эгембердиев. Бул вариантка команда толугу менен кошулду. Биздин оюбузча 1992 жылы кайсыдыр бир дүйнөлүк океанда кырсык болуп А точкасынан Б точкасына бара жаткан бул өрдөктөр жетпей лайнер кырсык болуп ошол А точкасынан Б точкасына жетпей орто жолдо чачылып кеткен океанда кырсык болуп. Өз каалоолору менен же болбосо атайын кылынган иш эмес, бул кырсык болуп чачылып кеткен өрдөктөр. Ушундай көрүнүштө болуп калган. Лайнерден. Кемеден да, жүк ташкан кемеден лайнер балким. Кемеден дейлик эми. Кемеден дейлик. Океанда эми кеме болушу мүмкүн да. Ооба. Же катер дейли, же Катерге катерге батпайт. Жооп Кабыл алынат. Ордодон варианттар барбы? Бул каяктан кое берилген өрдөкчөлөр? Ойлоп атабыз, кайсы бир ооруга карата аткарылган флешмоб сыяктуу бир, мисалы сарык оорусу бар. Мен ошол сарык оорусуна байланыштуу бир акция жүргөндө жүргөнбү деген же флешмоб ошого окшогон бир кыймыл аракет иш чара болгон окшойт деп атабыз. Түшүнүктүү. Дагы кимде пикир бар? Биринчи менде деле ушу эки вариант келди. Биринчи албетте бул Барселона Олимпиадасы 92-жылкы. Ал эми экинчи вариант бизде көбүнчө гидрологияда, географияда океандардын агымын же болбосо суунун агымын көбүнчө ушундай бир өрдөкчөлөр, ушундай бир шарикчелер аркылуу өлчөшөт да. Канчалык деңгээлде туура билбейм бирок. Урматтуу алып баруучу, бизде негизи кошулабыз Нуриса мырзанын оюна. Бизде ошо Барселона деген 92 жылдагы Олимпиада ойго келди, бирок ага кошумча неординарный бир жооп болсун. Могу очки тагып атканына маани бере турган болсок, телеохранитель деп ойлодук да. Бир маселе, мисалы океандар өтө булганыч.
өтө көп жарандар мусор ташташат. Азыр аябай чоң проблема болуп атат дүйнөлүк деңгээлде. Ошон үчүн очки тагынган себеби балким алар сакчыдыр деген ойчу. Океандын сакчысы, телохранители мисалы мусор таштабоого чакырылган бир өзүнчө бир акция, бир реклама катары болушу мүмкүн деген пикир. Түшүнүктүү. Туура жооп. Океандагы чоң кеме кырсыкка учурап, ошондон төгүлүп кеткен дегендей ойду айтты. Мен туура жоопду айтам. 1992 жылы Кытайдан Америкага жүк ташуучу кеме сапарда катуу боронго туш болот жана андан бул өрдөк оюнчуктары төгүлүп кетет океанга. Бир нече контейнерлер сууга чөгүп кеткен, анын ичинен жарылып кеткендери мына ушинтип калкып чыгып калган. Команданын жообу туура. 5-2 эсеп. 5-2. Ортодо деле негизинен ушундай эле пикирлер болгон, бирок ар түрдүү кызыктуу пикирлер чыкты ортодон дагы. Оюн улантылат. 8-раунд. Супер Блицке жебе келер бекен же келбейт бекен көрөлүчү, кайерге барып токтойт экен бул жерде. Келген жок, келбей калды Супер Блицке дагы. Нурлан уулу Нурилим Ош шаарынын тургуну. Келечектеги кинематограф сиздерге каршы суроо берет. Команда эгер ушул телекөрүүчүнүн суроосун туура тапса, 6-2 эсебинде жеңиш менен аяктайт күзгү серияларынын эң акыркы турун. Урматтуу билермандар, 1929 жылы АКШдагы улуу депрессияны баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошол мезгилдеги кандай гана жаман көрүнүш болбосун, ошол учурдагы Американын президенти Герберт Гувердин аты менен атала баштаган. Ушул сыяктуу суроолор ордого да келген. Ушуга байланыштуу бирок себептери көп. Ошон үчүн ушундай суроолор келе берет бизге. Албетте, мамлекеттеги терс көрүнүштөргө президент айыптуу болуп саналат. Кайсы өлкөдө болбосун. Саясаттын табияты ошондой. Мисалы, машина сүрөгөн атты Гувердин фургону, элдер жашаган алачыкты Гувердин алачыгы, элдердин астына салынган газетаны болсо Гувердин жуурканы деп да аташкан. Урматтуу билермандар, суроо. Элдер эмнени Гувердин желбиреген байрактары деп атаган? Минута кетти. Чыгып турган чөнтөктөрдү бар. Пустой чөнтөктөр болсо эме чыгып турат. Байрак. Иллюстрация болуп атат да жасашууда. Бирок туура, мен кошуламын ойга. Балким акча эмес, акчаны балким жөн эле акча көп берасыз. Качып кеткенде. Чөнтөктүн инфляция аябай күч алып акчаны мундашып кеткенде. Президент өзүнө караганда президент кайсы жеринен? Укканмын же көргөнмүн бул жерде, бул суроону бул жерден. Дагы варианттар айта Кризистен белги берет. Бул чөнтөк бош. чөнтөктүн боштугу. Байрак дагы не болсун? Байрак окшош дагы не болсун? Чач. Узун чачты аялдар чачтар балким. Жыртылган кийимдер кийип жүргөн Носки балким мындай. Берки кап, жастыктар булар жанагы Уже алачыктан башка вариант бул жердечи. Депрессияда, значит, Америка долларынын курсу түшкөн да ушул жердечи. Бул бир вариант ушу Махмуд Алимкенин эме болушу мүмкүн. Дагы, но жакшыраак вариант да бул жердечи. жок, негизи мамлекетте жок кризис. Жок, кризис. Кризис эч нерсе жок. Эмне мырза? Биз үнөмдөгү бонусту алып, суроону бир кайра кайталап койсоңуз. Бонус толугу менен берилет. 30 секундадан бөлүнбөйт. Суроо эми ошол Гувердин каталары көп нерсеге байланыштуу. Мисалы үчүн айталык, баягы мышык өлсө дагы президент күнөөлүү дегендей, ушундай аябай саясат күчөп кеткен. Нурлан Нурилим болсо 29-жылы АКШдагы кризис, Герберт Гувердин аты, машина сүрөгөн атты Гувердин фургону, элдер жашаган алачыкты Гувердин алачыгы, элдердин астына салынган газетанын Гувердин жуурканы, ал эми эмнени Гувердин желбиреген байрактары деп атаган. Бонус кетти. Нерсе, жашоодо пайдалана турган нерсесин тапкыла Гувердин. Нерсе? Дасуром болуп калышы мүмкүн бул жердечи.
грипп болгон учурда айлантып же костюм балким кеш баркага басып бээр болуш мүмкүн мисалы колдонуп турган ошол убактачы. бул жаман эле нерсе го дейм да бул жердечи. жок желбиреген байрагы деп атат. мындай эле колдонгончу бул фотошкерлүү го дейм да, фотошкерлүүчү. либо платочка либо чөнтөк. Чөнтөктөн кандай жана чөнтөктүн ички Жок, эгер газета бул эмес болуп газета бул деле ошондой демек бул жерде бул немеле окуңуш фотошкерлүү окуңуш бул жерде. ичинде абал да. жок, платочканы кебиркиси таза кебиркиси аябай жагып аябай жагып экен, мага жагып атат да. Ошондой болуп калышы мүмкүн да. Чөнтөк, бош чөнтөк. Фотошка менен биз Көбү грипп болгон учурда мурдун тазалашат да, неме кылганда. Ошону ошол учурда немени бул жерде ушун желек катары ушун желек катары пайдаланышы мүмкүн да. Желек ами губерн желек бош чөнтөк деген. Эми мырза ким жооп берет? Жоопту өзүм жооп берем. Жооп бериңиз. Эл негизи оор абалда калган Американ эли Герберт Гувердин шымынын чөнтөктөрүн, бош калган шымынын чөнтөктөрүн байрак катары эсептешкен. Бош калган шымын чөнтөктөрү. Көрсөтүңүзчү? Туруп көрсөтүңүз, туруп. Камера ишин тартса эле. Чөнтөгүңүздө акча болсо анда губер болбой каласыз. Биз жака көрсөтүңүз, биз жака туурага туруп алыңыз, оң жака бурулуп алыңыз. Губерндин байрактары. Герберт Гувердин ушул бош калган чөнтөгүн америкалык жарандар байракка кыяздашкан. Эсеп 6-2 жооп туура. Жооп туура, 6-2 эсебинде. Эмил Бакамовдун командасы күзгү сериялардын 8-турунда телекөрүүчүлөрүнүн суроолоруна каршы ойноп жеңишке жетишти. Куттуктайбыз команданы. Чөнтөктө кокус тыйын болбой калса Эмил мырза, акча жок деген сөзүнө менде губердин байрагы бар деп коесуз да. Мындан кийин менде губердин байрагы бар деп коесуз. Жакшы, команда аябай жакшы көрсөтүш менен аяктады. Бирок бир гана упай менен Сагын Мамоновдун командасынан айырмаланып калды. Бир гана упай. Эгерде 6-1 болгондо бул жерде өтө чоң бир кызыктуу маселе жаралмак. Ушундай оюн. Эч нерсе эмес. Бизден оюнчу Махмудали Султановго сөз берип койсок атайык. Махмудали Султанов эмнени айткысы келет? Сөз сизде. Сизге белек алып келген болчубуз, атайын. Мынча Бишкектен жакшы. эми жөн келбедик депчи. Албетте бул өзүбүз жасаган эко конфет, эко батончик. Атын азыр нукура койдук. Мында негизинен кургак жемиштер кошулат. Алардын ичинде баткендин өрүгү, жалабаттын кара өрүгү, курма дегендей. Анан жаңгактарга келе турган болсок, жалабаттын жаңгагы, грек жаңгагы деп айтылып жүрөт. Анан жер жаңгак жана башкалар кошулат, ортосуна ат башынын балы. Албетте муну азыр ушул учурда өзүбүз жасап атабыз. Бишкекте акырын сатыкка чыгып атат. Ушул продукциябыздын ичинен сизге да бирди алып келдик. Чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик, соодаңыз, кардагыңыз көбөйө берсин. Кыргызстандагы эң алдыңкы мындай бир адал шерикттердин катарын толуктайт деген үмүттөбүз. Нукура конфет дедиңиз, Нукура конфет деген аталыш экен. Мына Кудай буйрса Ош шаарына дагы менче атайын дүкөнчөлөрдө көрүп калабыз деген ниеттебиз. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, билермандар, команда мыкты суроону аныктасын. Команда кайсы суроону мыкты деп аныктайт? Ал эми билермандар, байкош билермандар бүгүнкү оюнда кайсы билерманды өзгөчө ойноту деп эсептейт? Ага чейин мен билермандардан пикир сурап турайын. Семетей. Урматтуу алып баруучу, урматтуу ордо, бүгүн биз абдан бир кызуу талкуу менен коштолгон эмоционалдуу оюнга күбө болдук. Бишкектик билермандар өздөрүнүн мыкты интеллектуалдык деңгээлини, тапкычтыгыны, күчтүүлүгүнү, мыктылыгын көрсөтүштү. Оюн абдан жогорку деңгээлде болуп өттү. Мына жыйынтыгы дагы абдан чоң айырма менен утушту. Бүгүнкү оюнда биз 3 билерманга мен симпатия бердим. Деги баары эле жакшы ойношту, бирок ушул үчөө өзгөчөлөндү деп айтсам болот. Булар Махмудали Султанов, дагы Мухаммед жана
Дауд мырзалар ушулар абдан мыкты оюн көрсөтүштү. Ошол эле учурда капитан дагы жакшы ойноду, баардык туура жоопторду өз кимден кандай вариант чыкса ошол туура жоопту ошол билерманга бергенге аракет жасап атты. Бир гана ошол акчага байланыштуу суроодон жаңылып калышты. Болбосо ушул 6-1 менен оюн жыйынтыгы. Эми бирөөсүнө токтолуңуз Санатем мырза. Биз сыйлык беребиз. Махмут Алини көрсөтүп атышат. Бул жакта биздин дагы көпчүлүк билермандар, ошондуктан мен дагы ушу Махмут Али мырзага токтодум. Бул сиздин оюңуз түшүнүктүү. Дагы урматтуу алып баруучу, негизи сүйлөбөйүн дедим эле, бирок бул команда жөнүндө ой пикир айтпасак болбойт. Негизи эң сонун оюн болду. Команда ошол Бишкек шаарынан келип атайын өзү Ош шаарында билерман ордодо ойноп жаткандыгы өзү биз үчүн чоң кубаныч. Буларды алдыдагы интеллектуалдык оюндарда, алдыдагы билерман ордонун тандоолорунда мен ийгиликтерди каалайм. Ал эми мыкты билерман маселесине келе турган болсок, мен негизи биринчи мөөнөтүнөн мурда алынган жооп ошондой эле экөө тең. Ушул бүгүн ушундай бир окуя болду. 2 суроо соодагерлик тармагына түштү, 2 суроо акча тармагында. Ал эми соодагерлик тармакта туура жоопту 2 жолу тең Махмут Али Султанов берди. Ал эми акча багытында 2 жолку туура жоопту дагы туура вариантты Давыт Бекболотов чыгарды да. Бирок эң негизги маселе акыркы раундда жаралып атат. Эгерде бул жактагы суроолорду карай турган болсо, Супер Блиц бар, Сайфулла Исманов кандай суроолор келет билбейм, бирок эгерде акыркы раунд алынбаганда балким команда жеңилмек. Биз буга эч кандай гарантия бере албайбыз. Алдыда себеби Супер Блиц бар. Ошондуктан мен көбүнчө ушул Давыт Бекболотовду мыкты билерман деген келип турат. түшүнүктүү. Эки билерман, бири Давыт, бири Махмут Алиге токтолуп атат. Махмут Али, урматтуу алып баруучу, бүгүн өзгөчө оюн болду. Барлык жерде жеңишке жетишип, бирок бир кадам калганда, бирок татыктуу деп эсептелет. Бул командада атайын Бишкек шаарынан келип борон чапкын деп карабастан мындай интеллектуал деңгээлин, өздөрүнүн комго болгон салым кошобуз деп ушул биздин студияга келди. Бул жагынан эрдик. Азамат команда ар бири аябай жакшы деңгээлин көрсөтүштү, мыкты деңгээлдерин көрсөтүштү. Чындыгында ошол биз дагы жалпы билермандар кошулабыз. Бул жерде баардыгы уникалдуу оюн көрсөткөнгө аракет кылышты. Булдан кийин дагы уникалдуу оюн көрсөтүп, буюрса билермандар клубун жалпы республика деңгээлде таанытууга салым кошо берсин. Айрыкча мына команда капитаны жакшы иш алып Эмил инибиз. Андан кийин көптөгөн, бирок биз дагы мына бир суроону алып калса, бул Махмут Али инибизден жакшы вариант чыкты. Бизге каршылаш болуп калмак. Биз да ошону ийгилик кааладык. Бирок тилеге каршы туура эмес болуп калды. Ошон үчүн биз көптөгөн суроолорго жооп бергендиги үчүн, мыкты суроолорго жооп бергендиги үчүн биз Махмут Али инибизди мыкты оюнчу деп баалайбыз. Ошол эле катарда урматтуу алып баруучу, мына 7-ноябрь Кыргыз Республикабызда маалымат жана базма насабыз күнү. Ошондуктан биз жалпы клубдун атынан айрыкча ушул жалпы кыргызстандыктарды ушул багытта иштегендерди куттуктайбыз. Анын катарында Элтер мамлекет телерадио компания жетекчилигин, жааматын, айрыкча мына сизди дагы ушул ар дайым маалымат тармакта элге, коомчулукка, айрыкча эгемендүү кыргыз мамлекетине салым кошуп жүрөңүздөр. Мына 7-ноябрь, анын катарында 8-ноябрь дем алуу болуп, салымдар кошуңуздар. Биз дагы ушу билермандын атынан, айрыкча биздин команданын атынан дайым сиздер бизге белек берип жүрөсүздөр. Мындай торт. Эми бүгүн мына билермандар сизге урматтуу алып баруучу ушул аз да болсо чын жүрөктөн шириндикти тапшырып коелу. Майрамыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. чоң рахмат. Бүгүн шириндик аябай көмүлдүк го дейм. Шириндик боло берсин, Чоң рахмат. Демек Махмут Али Султановго жакшы катышты деген пикирлер айтылып атат. Да кимде пикир барбы? Пикир билдирип коелу эми. Чын айтканда, кыскараак убакыт бар, билдирип коюңуз. Нуриса мырза айткандай, бул команда тууралуу айтпаса болбойт экен. Сонун оюн, сонун динамика ушул команда көрсөттү. Билерман Ордо интеллектуал клубунда ойногон командалар кантип ойнош керек экенин, кантип жандуу талкуу кылыш керек экен, кантип динамиканы көрсөтүш керек экенин көрсөттү. Толугу менен ошол Бишкектен келген жолду, ошол убакытты, ошол энергияны толугу менен акташты деп ойлойм. Команданы куттуктайм. Мен да келдим бул Ордого, анткени кантип команда, ушинтип кантип билерман Ордо ойнош керек экенин кандай бир деңгээлде сабак алдым десем болот. Ал эми мыкты оюнчу келе турган болсок, аябай тандаш кыйын, анткени динамика ушунчалык ар бир оюнчуда жакшы болгондугу үчүн бирин тандоо кыйын. Бирок
мага өзгөчө мындай жакканы, мисалы бизге жакканы бул каршымда турган Доот мырзаны айтам. Себеби өзгөчө мындай неординарный деп коет го, мындай башка тараптан ойлонуп, башка тараптан вариант берип, башка жоопту башкача ойлонгонго толугу менен мүмкүнчүлүгү, акылы, даремети жетет экен. Ошон үчүн ушул жигитти мен мыкты оюнчу дейт элем. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Демек, команданын өзүнө келе турган болсок, Эмиль мырза, дагы бир жолу кут болсун жеңиш. Кайсы суроого токтолдуңуздар? Бүгүнкү оюнда. Оюн сизге жактыбы? 30 секундда оюн жөнүндө пикир билдириңиз. Берман Ордонун чыгармачылык тобуна өтө тең терең ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер бар болсок биз ойлоп турабыз, элге жетип турабыз биз оюн. Ошо майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Рахмат. Оюнга келе турган болсок, оюн негизи жакшы өттү деп ойлойм, өзүбүздөн келип чыгып айтканда баганы. Бирок негизи баганы баары көрөрмандар, телекөрүүчүлөр көрөт. Бүгүнкү телекөрүүчүлөр суроолору абдан кызыктуу экен. Анын ичинен биз амалкел, айлакер соодагерлердин айлакерлиги жөнүндөгү суроону мыкты деп билебиз командалардан. Бул суроону берген Каттибеков Адилетбек. Браво. Москва шаарынан телекөрүүчүбүз ошол айлакер соодагерлер тууралуу берген суроосун команда мыкты деп тапты. Жана биз бул телекөрүүчүгө 500 сом сыйлыкты беребиз. Сыйлоо аземине кезек берсек, биздин тапшырып коюңуздар. Барбол атамекендик фирмасы. Адал май токочтор, адал таттуу дайыма жаңы гана. Биздин расмий өнөктөшүбүз торт, Билерман Ордо деген эксклюзивдүү торт. Мынакей сиздерге белек болсун. Ал эми биздин башкы демөөрчүбүз Араван цемент заводунан бүгүнкү оюндун акчалай сыйлыгын да берип коюуну туура көрдүк. Араван цемент заводу заман карыткан сапат 10 000 сом сыйлык, сиздин ушуңуздар 9 000 сом. Эки Билерманга Даутбекке жана Махмуд Алиге 500 сомдон да 1000 сомду коштук. 10 000 сом сиздердин акчалай утушуңуздар. Эмиль мырза кабыл алып коюңуз. Баягы эмне деп коет? Пешине термен, маңдай термен табылган акча болчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү оюн соңуна чыкты. Бардык суроо жөнөткөн телекөрүүчүлөргө, биздин көрөрмандарга биз ыраазычылык билдиребиз. Билерман Ордо интеллектуалдык оюну бул акыл даремети менен акчалай утуштарга ээ болуучу теле оюн. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Эмиль Бакановдун командасына атайын ушул жол арытып бүгүн монтип жеңишке жетип отурат. Сапарыңыздар байсалдуу болсун. Чоң рахмат. Билерман Ордо интеллектуалдык оюну бардык интеллектуалдыктар үчүн бир акыл таймашы ордосу. Барыңыздарга чоң рахмат. Көрүшкөнчө ассаламу алейкум. Аман туруңуздар. Утушуңуздар кут болсун.